Eкен. Кайнеси, кайнатасы менен ошондой TikTok видеолор таткан. Мына ошол интернеттеги сабак айткан устаздардын бирөөсү айтат, Мухаммад деген бир устаз. Паркта баратсам, эки баласы ойноп атат, күйөөсү телефон кармап атат, катын оюнга чыгып атат дейт. Жакын барсам дейт, мына ошол аял жанакы музыка TikTok жанакындай бир күлкүлүү нерсе тартып атыптыр дейт. Эки баласын тарбия бере турган балдарды коюп, аялын гылжыңдатып, өзү телефон менен тартып турат дейт. Hazreti Ali, Peygamber'in köyü balası, şamçıraqtарды өчүргүлө Фатиманын көлөкөсүнө чоочун эркектердин көзү назары түшпөсүн дейт экен. Шамчырактарды өчүргүлө мына ошол чырактын көлөкөсүнөн башкасынан аялымдын көлөкөсүн көрүп каласың. Бүгүн эки баланы калтырып коюп, ошол устаз айтат, паркта ошол аялын бийлетип башка кылып, күлкүлүү видео тартырып интернетке жүктөп атат дейт. Кээде бүгүн класс алам деп, башка алам деп, просмотр көбөйтөм деп, интернеттен, Инстаграмдан, TikToктон акча табам деп, бирок бул жакта түбөлүктүү бейишин сатып бергендер бар. Түбөлүктүү бейишинен айрылгандар бар. Кээде жанакындай адамдарды чочутуп башка кылып, пранк кылам, башка кылам, көрдүн ролун аткарып, башканын ролун аткарып. Мына ошону аткарып атып, атамды чочутуп тамашалайм, энем тамашалайм деп олтуруп, атасын өлтүрүп алган видеолорду көрдүк, бул өзүңүздөр күбөсүздөр. Тамаша, әзил, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тамашалашат эле, бирок чындык менен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан бир аял келип сурады, бир кемпир. Я Расулалла, мен бейишке киремби деди, жок сен кирбейсиң деди. Жанагы аял ыйлап кайтты. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, кайтыңыз. Киресиз, я Расулалла, сен да жалган сүйлөйсүңбү? Жок, мен жалган айткам жок. Просто сен кемпир боюнча кирбейсиң. Жаш кыз болуп киресиң деп айтты. Пайгамбар кирбейсиң бу турушуңда, бирок жаш болуп, кыз болуп киресиң деп айтты. Демек пайгамбар тамашалашканда башкаганда чындык менен тамашалашкан. Innal abda la yatakallam bi kalimatin la yara bihi ba'san. Адам баласы бир сөздү сүйлөйт. Бул сөз эч нерсе эмес, жөнөкөй эле сөз деп сүйлөп коет, бирок ошол сөз тозоктун 70-чуңкуруна чыгат дейт. Бүгүн кээде бирөөдү күлдүрөм, башка кылам деп пранк тартып, TikTok тартып отуруп, түбөлүктүү бейишинди ошол TikTokко, просмотрга, класска сатып бербей, урматтуу бир туугандар. Кээде бул нерсени эркектер кылса, башка кылса, Hazreti Umar erkek sıfat boyunca tura öğret, eğer manisiz sözlerde aytıp ırdamayınca deydi. Erkektin erkeklik sıfatı çok olboyt, faydasız, manisiz sözlerde aytıp gılcındap, ırdap, oyunga düşmeyince deydi. Kede erkek kısa cemeleşimiz gerekli. Bирок bugün ayalın özü tartıp, özü reklama kılıp atkan erkeklerdi görüp, Ümmeti Muhammed, Peygamberden ümmeti uşunday bolup kaldı, hurmatlı cemaat. Kede ayalday boluşuңuzдар керек. Bizde түштүктө ayalды катын деп коет. Катын дегеним не акчамды катып койдум деп айтабыз. Жашырып койдум деген, катын деген жашын дегени, көрүнбө дегени. Али шамчырактарды өчүргүлө Фатиманын көлөкөсүнө